Эртең мененки айтылуучу эң негизги сүннөт зикирлерден бул ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах лахул мулку ва лахул хамд ва хуа аля кулли шайин кадир деп 100 жолу айтуу. Сахих Бухариде келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтат: кимде ким күн сайын эртең менен ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах лахул мулку ва лахул хамд ва хуа аля кулли шайин кадир деп 100 жолу айта турган болсо, ага эмне болот? Төмөнкү сооптор жазылат. Биринчиден, оң колду азаттыкка чыгарган соо жазылат. Жана экинчиден, ага андан башка 100 жакшылык, 100 сооп жазылат деди. Дагы үчүнчүдөн эмне? Анын 100 күнөөсү кечирилет дейт. Төртүнчүдөн, ага ошол күнү кечке чейин шайтандан коргоо болот. Чеп болот. Мындайча айтканда пана болот. Аны азгырыктардан сактоосуна себеп болот. Бешинчиден эмне? Кыямат күнү ошол киши эң сообу көп киши болуп келет. Бир гана кайсы бир адам ушул хадиске андан да көбүрөөк амал кылган болсо, ошонун сообу андан көбүрөөк болот дейт. Болбосо ошол адам эң сообу көп адамдардан болуп келет. Бул зикир өзү кыска эле, аз эле убакытты алат. Көп болсо бир 10-15 мүнөт убактыбызды алат. 100 жолу айтуу. Күн сайын 100 жолу эртең менен айтып коюу. Бирок мунун көптөгөн пайдалары бар. Биринчиден, бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып жүргөн сүннөт зикирлерден. Экинчиден, жанагындай хадисте азыр жогоруда эскерилгендей эле көптөгөн соопторго жетишебиз. Үчүнчүдөн, бул ушу шайтандын азгырыгынан сактоого себеп болот. Жана ошондой эле азыркы күндө көптөгөн адамдар сыналып ооруп жүргөн жин оорулары бар. Ошого окшогон оорулардан дагы сакталууна себеп болот. Ошон үчүн бул зикирди өзүбүз биринчиден үйрөнүп, жана ошондой эле үй бүлөбүздү дагы үйрөтүп, ушуга амал кылып жүрүүгө ар бир мусулман аракет кылыш керек. Бул зикирди айтууда өзүнчө бир мечитте отуруу деле шарт эмес. Жада калса бир даарат алып, өзүнчө бир убакытта отуруу шарт эмес. Аны даарат жок болсо деле, жатып алып деле, басып жүрүп деле, отуруп деле айта берсе болот. Айтыла турган убактысы кандай дегенде, алымдар айтат, эң жакшысы бул таң киргенден баштап, баамдаттын убактысы киргенден баштап, күн чыкканга чейин аралыкта айтса, бул эң жакшы убакыт деди. Эгерде күн чыкканга чейин жетишпей калса, анда түшкө чейин, чак түшкө чейин айта берсе болот. Ошого ошол зикирлерге ар бир мусулман үйрөнүп, амал кылып жүрүүгө аракет кылыш керек.